Ошол болсо сөйдөнде X деген күнү баарын эме кылыш керек болот. Анда кийин көчүбүз таппай калабыз. Арасында мен X-ден он чакты эле жетет негизичи. В основном мен мунуларды эле достойнунду, анан эмелер деле болгон болсо, мындай эмелүү. Калгандардын өзүнө айткандай постепенно эле болуп турат. Бирок мен каалаймын, мен буну бир эле мен эмес, досумдагы жазды, досумдун да мен жаздым, ортодо отуруп алып, кандай болот? Биз мындай сахнага чыкканда эл угуучулар негизги баягы дебейли деген нерсени көп эме кылдык. Чынына айтылат. X деген күнүчү, могу 4кө бөлүнүп турбайбы? Мен уже эсимде жок, буга эле жаздырып туруп эме кылдым, мен айта берсең. Ошо 4кө бөлүнүп турганда эң акыркысы эле керек болот X деген, андан акыркысын уже колго тийгенден кийин уже дальше өзүңүз эметесиз ба? Чоңу дегим, сен мыналарды айтып атасың да, бүт ушулар болчу да, акыркысы. Бир суроо берип коеюн. Эгерде баары биз ойлогондой болуп кетсе, жана шопурдун шопуру барго. Азыркы. Ошону шопурун не кылыш керек? Ордун бетти. Бул в принципе производство сен эмени айтып атасың да, уды. Жок. Ошол. Ошону айтып атам, ошону. Бир изюминка бар. Революционный настрой деген бар да. Ошол убакта победителей несу деп, ошол убакта эмне кылса да жараша берет. Кимди кандай кылса дагычы. Ошол таянып туруп муну моралдуулугу бар, момундай деп алып берсеңиз, сиз айткандай баягы сөздөктү кампай түшкөн эмес. Биринчиден ачыгын айтып коеюн, сизге жакын болуш үчүн. Экинчиден ошол порядок кылып, үчүнчүдөн анын баягы туура эмес эмелердин баарын алып чыгып, мондай болгон экен, мындай кылган экен, мондай кылган экен деш үчүн да ушул максаттар бар. Одон кейингине эме кылайлы, анан кийин кайсы бар эле?